Индияга пересадка печенге $32.000 кетет экен. Кыргыз эли менен чогулган акча $21.500 болуп калды. Бул Урмат өзү бир үйдө жалгыз бала. Кудай буйруп, ушул акчасы чогулуп, Индияга барып пересадка кылып келсе, боорун. Бул Урматтын өзүнө донор боло турган өзүнүн атасы. Эми бир Кудайдан аны тиленип отурбуз эми, анан сиздердин жардамыңыздарды күтүп отурбуз. Assalamu alaikum урматтуу кыргыз элим. Мен Канатбек уулу Урмат Талас району Арал деген айылдан болом. 2012-жылы шаарда иштеп жүрүп, бир аз боорум ооругандыктан больницага барып көрүнүп, анан бооруңда курт альбакокос деген курт бар экен деп, бир жыл альбендазол ичесиң деп альбендазол жазып берген. 2013-жылы декабрдын 13-ünde операция болгом. Боордон альбакокос курт боюнча 9 жыл лечение кылып жүрдүм. Анан 2021 декабрда Таласта больницага жатып 10 күн лечение кылдым. Анан ошол жердеги врач айтты, бооруңда серозный эме бар экен, шаарга барып көрүн деп. Анан шаарга келип, Пучикке келип көрүндүм. Пучиктегилер 2013-жылкы выписканы көрүп эле пересадка печень деп койгон. Анан Мамакеевке келип, жакшы профессор, доцент таап, хирург таап көрүнсөк, бооруңда сары суу каптап калыптыр деп, бир жарым литрдей сары суу алып операция кылышкан. Анан алар дагы пересадка печень кыласың деп диагноз коюп беришкен. Анан 2021 декабрдын аяк жагында больницадан чыгып үйгө барып, анан мен бир тууган атамдын бир тууган эжеси Гүлмира эжем ушу биздин айылда Азамат Байматов деген бар, кайрымдуу болуп фонд менен иштейт, ошонун жетекчиси деп айтып, ошого кайрылып 2022-жылы январдын 5-теринде видео тартып чыгартканбыз. Видео тартып чыгарттык. Анан кийин дагы видео тартып чыгарттык Азамат байкеге. Ошо Индияга пересадка печенге $32.000 кетет экен. Ошо видео тартып чыгартканда өзүмдүн туугандарым, тайкелерим, классташ балдарым, бөлөлөр, жекжаттар, кыргыз эли менен чогулган акча $21.500 болуп калды. Ошол бир аз жетпей жаткандыгына байланыштуу кыргыз эли менен жардам сурап жаткан учурум. Жардам берип коюңуздар, орозо айында. Ошо кыргыз эли менен Азамат байкеге Алла ыраазы болсун. Азамат байкенин жалпы жамаатына ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз эли менен ыраазычылык билдирем. Жараткан Аллам ушу Индияга барып аягып келсем, Кудай буйруса, мен дагы кайрымдуулук иштерге жардам берет элек. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим? Орозоңуздар кабыл болсун. Ушул орозо айында сиздерден суранарыбыз бар. Мына менин бир тууган иним Урмат көп жылдан бери боор оорусу менен ооруп келет. Ошон үчүн сиздерден бир аз жардам сурап жатканбыз. Буга чейинки чогулган акчасы $21.500 болду. Муну Урматты ошол Индияга $32.000 пересадка печень деген. Мунун акчасы азыр $21.500 болду. Эми калганын дагы бир аз кол учуңуздарды кичине сөнүп койсоңуздар деп суранат элек. Бул Урмат иним тууралуу айтып кетсем, бул Урматтын атасы менен бир тууганмын. Бул Урмат өзү бир үйдө жалгыз бала. Эми ушул
Кудай буйруп ушул акчасы чогулуп Индияга барып пересадка кылып келсе, боорун Кудайдан болуп жакшы жагына кетсе экен деп тилеп отурбуз. Бул урматтын өзүнө донор боло турган өзүнүн атасы. Эми бир Кудайдан аны тиленип отурбуз, эми анан сиздердин жардамыңыздарды күтүп отурбуз. Рахмат сиздерге. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Бүгүнкү күндө мындай өкүнүчтүү нерсе, ушул аты жаман оорулардын алсыратып жаткандыгы өкүнүчтүү. Ар бир үй бүлөдө ушундай канчалаган үй бүлөдө ушу түйшүк болот, бирок ар бир үйдө ушул балдарынын күлкүсү жанып тургандыгы эне үчүн чоң бакыт экен. Аны сезген, билген адамдар жакшы түшүнөт деп ойлойм. Ошон үчүн ушинтип баланын эненин алдында, балдарын ата эненин алдында ооруп мынтип онтоп тургандыгы бул жашоодогу эң оор өткүзгөн күндөрдүн бири экен. Азыр ушундай оор күндөрдү жеңилдетип, колунан келген кол сунун жасап аткан бардык мекендештерге рахмат. Аллах разы болсун силерден. Кудайдан кайтуусун тилектешпиз. Кол сунган колуңуздарга береке берсин. Кайсыл бир күнү сиздин биздин бүгүн кылган жакшы ишибиз Кудайдын алдында чоң жакшы сооптуу үлүштөрүбүздү, ар кимибиз өзүбүзгө таандык үлүштү алар күн бар. Ар кимибиз өзүбүз үчүн кылабыз. Мен дагы азыр түн жарым болсо дагы ушундай келип себепкер болсом, кайсыл бир күнү Кудайдан мага кайтчу күнү бар экендигин билебиз. Адамдан кайтуусуна караганда Кудайдан кайткандыгы бул биз үчүн маанилүү. Азыр мен жанымда жаткан урмат мекендешибиз бир үйдүн жалгыз уулу мынтип оор күндө күн кечирип жатат, достор. Кешпесин ойлошпосун. Барыңыздарга рахмат. Ошо дагы сиздерден жардам күтөбүз. Колуңуздардан келген 5-10 сом болсо дагы кол сунуп коюңуздарга чоң үмүттөбүз. Биз оорубасак дагы күн өткөн сайын өмүрдөн өлүмгө жакындап баратабыз. Бүгүнкү тапкан тергенибиздин баардык артта калар күн бизди күтүп турат, сизди күтүп турат, көрүп турган. Бирок ошол күнгө чейин ар бир адамга чектөө берди жараткан. Чектелүү гана өмүр берди. Ошол чегине жеткен күнү биз кете берчү инсанбыз, сиз жакшы билесиз. Ошон үчүн достор, мекендештер, келгиле. Бүгүн бизде мүмкүнчүлүк бар. Сиз көрүп турганга, көрүүгө мүмкүнчүлүк берген жаратканга шүгүр кылыңыз. Мен шүгүр кылайын сүйлөп аткан. Мынтип төшөктө сизди же бизди жаткызып койсо биз эмне кылат элек? Мынтип сүйлөй албайт элек. Ошон үчүн айткан, алуучу колдон берүүчү кол жакшы деп пайгамбар алейхисаламдагы 14 кылым мурда ушунчалык кызматын кылып кеткендиктен бүгүн бизге ынтымак, биримдик ислам келип жетип отурат. Ошон үчүн мына ушундай бейиш эне таман астында деп отурган алтындай эне дуасы кабыл болсун. Ушул бир урматка кол сунсаңыз, бүтүндөй урматтын үй бүлөсүнө, бир туугандарына, жакындарынын баарын сүйүнткөн болосуз. Келиңиз, сүйүнтө жашайлы. Эртерээк урмат жакшы болуп кетишиңди ажыраткан насип кылсын деп тилек булур дагы. Намазда дуа кылып коюңуздар. Колуңуздардан келишинче ушу экран алдындагы реквизиттерге кол сунуп турсаңыздар, урмат жакшы болуп кетсе, Кудай буйрса кийин жакшылыкты иш жасаса, сиздин биздин дагы эсебибизге сооптор жазылып турары анык. Ошон үчүн ар бир үйдө ден соолук болсун, эч ким оорубасын. Аллах баарыңардан ыраазы болгон болсун.